Саламатсыңарбы? Адай окуу сабагын өтөбүз. Мынакей Адай окуу китеби. Адай окуудан силер сүйүктүү ата мекениңерди, кыргыз эли жери, эмгек каармандары, шаар, айыл кыштактары, жаратылыш кубулуштары жөнүндө окуп, ырларды, талашмактарды, макал лакаптарды, жомокторду үйрөнөсүңөр. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кандай сонун күн тилегим. Биз сабакка максат коебуз: билим берүүчүлүк, тарбия берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк. Биринчи класста жана жайкы эс алууда окуган чыгармалар тууралуу баяндап жана кайталоо үчүн берилген суроолорго окуучулар жооп беришет. Активдүүлүккө, ыкчамдыкка, тактыкка, бирин уга билгенге, сыйлоого, ынтымактуу болууга үйрөнүшөт. Өз алдынча ойлонуп, ойлорун эркин, так, кыска, адабий тилде айтууга көнүгүшөт. Мен силерге суроо берип кетейин. Каникулду силер кандай өткөрдүңөр? Кайсыл жактарга бардыңар? Кандай кызыктуу окуяларга кабылдыңар? Сабакка даярсыңарбы? Суроолорго жооп берсеңер болот. Эми мен силерге кандай сонун күн бүгүн деген аңгемени окуп берейин. Силер болсо угуп тургула. Күз мезгили келип, баарыбыз көптөн күткөн жаңы окуу жылы башталды. Бул күн татынакай кийинип алышып, заңгыраган мектепке билим алуу үчүн баардык окуучулар келишет. Алардын катарында силер да барсыңар. Коңгуроо кагылып, биринчи сабак башталды. Мектеп да, мугалимдер да, китептер да силерди сагынды. Силер да аларды абдан сагынсаңар керек. Колуңарга жаңы окуу китептерин алдыңарбы? Барактап окуганга шашып жатасыңарбы? Бүгүн билим күнү. Демек, билим майрамы. Анда эмесе, кымбаттуу балдар, көп окуп, көптү билүүгө аракет кылгыла. Силерге ак жол. Балдар, элибизде жакшы тилек жарым ырыскы, максатсыз адам канасыз куштай деген акылман сөздөр бар. Азыр мен силер менен Исмаил Кадыров агайыбыздын «Тилегим» аттуу ырын окуйбуз. Анда эмесе, келип эле чогуу окуйбуз. Манас атам тилеген, элинде тынчтык болушун, ошондуктан сактаган душмандан жерин конушун. Даңазалап башка элге, даңкым келет чыгаргым, азыртан жакшы окусам, элчи болуп чыгармын. Башка элдин дилин түшүнгөн дипломат болсом дейм. Дүйнөдө канча эл болсо, достош туруп койсом дейм. Суроолор: ырда бала кандай адам болсом деп тилек кылып жатат. Манас атабыз тууралуу эмнелерди билесиңер? Элге кызмат кылгын деген сөздү сен кандай түшүндүң? Силер элиңерге кандай кызматтарды кылсам деп ниеттенесиңер? Адай окуудан дептер ачабыз, чакмак дептер. Сөздүк ишин жаза алабыз. Айкөл, кеңпейил астын сызабыз. Даңазалап, даңктап, мактап. Мисалы үчүн сүйлөм түзүп кетели. Кеңпейил, кыргыз эли кеңпейил эл. Мактап, ал өзүн мактап алды. Мынакей ырда кезиккен каармандар: Манас, Кожо Жаш, Чубак. Манас бул кыргыз элин коргогон баатыр болгон. Кожо Жаш элин мергенчилик менен баккан, көзгө атаар мерген болгон. Ал эми Чубак Манастын 40 жигитинин бири, баатыр болгон. Үйгө тапшырма «Тилегим» деген ырды жаттап алгыла.